Айпери Көбек кызы попамды акырын кармап көрдү. Өрчү Айпери Көбек кызы өзүнүн келбети боюнча социалдык тармагына жазып чыкты. Төмөндө өзү жөнүндө пикири толугу менен. Кандайсыздар? Буга чейинки видеодо менин попама асылгандар көп болуптур. Негизи мен бирөөгө бирдеке далилдегенде анча жактыра бербейм. Унчукпай коеюн десем, таза жала жапкандар көп экен. Жасалма кийип алган бийлинип турат дегендер. Эми силерге кантип далилдешти деле билбей калдым. Бир туруп тамашалап, попа кийди деген кыздарды баняга чакырсамбы деп коем. Айтор кече бир тойдо кээ бир кыздар сүрөткө түшүп жатып, улам акырын кучактамыш болуп кармап көрүп жатышты. Аны да байкап турдум. Анан бирөө ачык эле, өзүнүкү эле экен деп коет. Чынында арык, узун болуп турсам көп ишене бербейт экен. Эми бул да Кудайдын бир берген белеги экен шүгүр. Эми болгон нерсени жаша албайт экенсиң да. Капа болбойсуздар, ачык жазып койсом. Болгону кайра эле жасалма дей берсе кызыктай болот экенсиң. Туура түшүнүп коюңуздар. Анан мен жасалмалуулукту өтө жаман көрөм, деп жазган Айпери Көбек кызы. Маалымат булагы аргумент чекит кейжи. Өрчү Нинанын колун сураган мырза ким? Белгилүү өрчү өзгөчө Нинанын жеке жашоосунда өзгөрүүлөр болгон көрүнөт. Өрчү өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында Шакектен жана өзүнүн клибинде роль жараткан башка арман менен түшкөн сүрөтүн жүктөгөн. Өрчүнүн күйөрмандары болсо көптөгөн суроолорду беришип, эки инсанга бакыт каалап өткөнгө да жетишкен. Нина жакында эле өзүнүн жаңы "Сенин жаныңда" атуу клибин эл назарына коюп, анын бет ачарын өткөргөн. Экстремалдуу кадрларга толгон видеоклипти биринчилерден болуп көрүү үчүн сахналаш достору. Өр жана клиптин үстүнөн иштегендер келген. Өрчү менен байланышканыбызда Өрчү клиптеги башкы каарман ага алтын шакек тартуулаганы чын экенин айтып, калган маалыматты коомчулукка жарыялабоону чечкенин билдирди. Маалымат булагы аргумент чекит кейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.